Бардығыз чоғы сыйынауыз. Бізді сүйгін біздің райымды ыйық асмандағы Құдай ата. Құдай ата, сіз белгілеп қойған бұл дүйнің ақырында бізді құтқарып, бұл дүйнөдөн өзіңізге бөліп алып, мындан арқы жашообузду бир гана сизге кызмат кылыш үчүн, сиздин эркиңиз үчүн, даңкыңыз үчүн, жашашыбыз үчүн, ар дайым чогуу болгондугуңуз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон бардыгыбыз сиздин алдыңызда чогулуп, улуу ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон улуу мамилелешүүгө чакыргандыгыңыз үчүн да ыраазыбыз. Бул саатта биз менен чогуу экендигиңизге ишенебиз. Ар бирибизге көңүл буруп, керектелүүчү ырайымыңыз менен чогуу болуп, бизге керектелүүчү өзүңүздүн сөзүңүздү, жашыруун сырыңызды, акылмандыгыңызды таанып билишибиз үчүн, биз кандайча жашоо менен жашашыбыз керек, ошого үйрөтүүңүздү да суранабыз. Бул дүйнө күндөн күнгө коркунучка өз аягына бара жатат. Бир күндө эмне болуп кетээрин биз билбестен жашайбыз. Сиздин жардамыңыз жок болсо, сиздин жетегиңиз жок болсо, биз өз алдыбызча жашай албайбыз дагы, күнөөгө берилип, алсыз жашоо менен гана жашай алабыз. Ошондуктан өзүңүздүн сөзүңүз менен, керемет күчүңүз менен биз менен чогуу болуңузду суранабыз. Бул күнөөгө толгон дүйнөдө сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жарыктын балдары катары жашашыбыз үчүн жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан жыйындар, кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан биздин жыйындар, бир туугандарыбыз, ар бирине керектелүүчү ырайымыңызды өзүңүз төгөп бериңиз. Өзгөчө кыйынчылык шарттарга карабастан ишенимин сактап келе жаткан биздин бир туугандарга өзүңүз каалаган эркиңизди аткарып, сиздин иштериңизди тапшырып берүүңүздү суранабыз. Бул саатта бизге керектелүүчү өзүңүздүн сөзүңүздү таанып билишибиз үчүн жардам бериңиз. Куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Даңктоо группасын чогугабыз. Oh
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Забур китеби 106 бөлүм. Забур китеби 106 забур. Жүз алтынчы забур 1 аяттан 3 аятка чейин чогуу окуйбуз. Теңирде даңктагыла, анткени ал жакшы, анткени анын ырайымы түбөлүктүү. Душмандын колунан Теңир өзү куткарып алгандар ушинтип айтышсын. Кудай аларды чыгыш менен батыштагы, түндүк менен түштүктөгү өлкөлөрдөн чогултту. Ушуга чейин окуйбуз. Бүгүн ушул сөзгө токтолуу менен биргеликте жыйын жана машаякчы деген темада мен силерге сөз айтайын деп турамын. Жыйын жөнүндөгү туура билимге ээ болгонубуз руханий жашоодо өтө чоң ролду ойногон нерсе. Куткарылгандан кийинки биздин жашообуз руханий жашоо деген сөз бул жыйындагы жашоо дегенди билдирет. Ошол себептер менен жыйын жөнүндө бизде туура билим жок болсо, анда руханий жашоо менен да туура жашай албайбыз. Азыркы эле биз окуп кеткен аяттар Теңир өзү куткарып алгандар ушинтип айтышсын. Теңир куткарып алган биз, Ыйса Машаяк айкаш-чыгашта кадалган улуу кан аркылуу биз куткарылганбыз. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн кун төлөндү, соттон бизди куткарып алды. Ошол куткарылуу дегенди билдирет. Уулунун кан аркылуу кун төлөнүп, күнөөлөрүбүз кечирилди деп Эфесиктер 1-бөлүм 7-аятта айтылат. Кун төлөнүп, күнөөлөрүбүз түбөлүккө кечирилди. Эми куткарылган адам куткарылуудан кийинки жашоосунда чыныгы руханий жашоосу башталат. Ал руханий жашоо жыйындын ичиндеги жашоо. Жыйын деген сөз жалгыз адам эч качан жыйын боло албайт. Грек тилинен алганда экклесия деп аталат. Экклесия деген сөздүн мааниси бөлүнүп алынган. Бул дүйнө, күнөөгө баткан дүйнө ошол жактан бизди өзүнө тартып алган, чакырып алган, бөлүп алган. Ошондуктан жыйын куткарылган адамдар, ыйыкталган адамдар ыйык рухтун жетеги менен бөлүнүп алынган өзгөчө бир коом деп аталат. Куткарылгандан кийин жыйындын мүчөсү болот. Ошол жыйында биргеликте чогуу жашайбыз. 1-Корунттуктар китеби 1-бөлүм 2-аятты карасак. Корунттагы Кудайдын жыйыны Ыйса Машаяк аркылуу ыйыкталган жана ыйык болууга чакырылган адамдар. Корунттагы жыйын Ыйса Машаяк аркылуу ыйыкталган, Ыйса Машаяктын каны аркылуу тазартылган, ыйык болгон адамдарды жыйын деп атайбыз. Ыйыкталган бир туугандар. Ошол сөз жыйынды билдирет. Адамдар ойлоп тапкан кандайдыр бир теория же болбосо түзүлүш эмес, же болбосо адамдар түзгөн диний уюм эмес, чынында ыйык рухтун жетеги аркылуу аткарылган, түзүлгөн жыйын. Эфесиктерге жазылган кат 4-бөлүм 2-аяттан баштап карасаңыздар, момун же болбосо жоош чыдамдуу болгула. Бири-бириңерге сүйүү менен мамиле кылгыла. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурубузда ар кимибиз ар башкабыз, мүнөзүбүз да башка, сырткы келбетибиз да башка.
жашоо шарттарыбыз да башка ар түрдүү болгондуктан ар бир адамдын өзүнүн жеке жашоосу бар. Бирок куткарылгандан кийин биз рух аркылуу бир болдук, биримдикке чакырылган адамдарбыз. Ошондуктан жоош жана чыдамдуу болгула. Рух аркылуу биримдикти сактоого аракет кылгыла дейт Кудай. Рух биримдигин сактоого аракеттенгилет. Эмне үчүн сактоого аракеттенгиле дейт? Ыйык рух аркылуу бизди биримдикке чакырып койгон, бир кылып койгон. Куткарылган адам ошол рух аркылуу биримдикке чакырылган. Бирок ошол биримдикти эмне үчүн сактоого аракеттенгиле дейт? Анткени ыйык рух куткарылган адамды сүйүү менен, сөз менен бир кылууну каалайт, ал эми шайтан аны чачыратат. Руханий жашоо бул Кудайдын өмүрүнө ээ болгон, бир үмүткө чакырылган адамдар, бириккен адамдар, Кудайдын жетеги алдында жашаган адамдар. Бирок ошол биримдикти биз бузуп ала турган болсок, анда туура руханий жашоо менен жашай албайбыз. Бирок шайтандын үзгүлтүксүз аракети ошол биримдикти чачыратып жиберүү, кандайдыр бир болбогон иштер менен адамдарды бири-биринен ажыратуу. Ошондуктан адамдар ага берилип кетпеши үчүн бири-бирибиздеги болгон көйгөйлөрдү туура түшүнүшүбүз керекпиз. Анткени шайтан ар тараптуу жолдорду колдонот, бири-бирибизди жек көрө тургандай кылып, көрө албастык сезимдерди салат. Шайтан куткарылган адамдардын биримдигин чачыратып жиберсе, анда адам руханий жашоосунда көптөгөн кыйроого учурайт дагы, Кудайга жага турган жашоо менен жашай албай калат. Ошол себептер менен рух биримдигин сактоого аракеттенгиле деп Кудайдын буйругу айтылат. Биз руханий жашоо менен жашашыбыз үчүн рух бизге бир өмүрдү, бир сүйүүнү, бир максатты берген эле. Биздин ичибизде иштеген Кудай ошол биримдикти сактоого аракеттенгиле деп сөздөр айтылат. Куткарылган адам түбөлүк өмүргө, түбөлүк үмүткө ээ болгон Кудайдын балдары болду. Бул дүйнөдөн бөлүнүп алынган адамдар. Биз бул дүйнөдө жашайбыз, бирок Жакан 15-бөлүмдө Ыйса айткандай, силер бул дүйнөнүкү эмессиңер. Мен силерди бул дүйнөдөн тандап алгам. Денебиз бул дүйнөдө жашаса да, биз бул дүйнөгө таандык эмеспиз. Анткени асман падышачылыкка барышыбыз үчүн Кудай тарабынан чакырылып алынган, ыйыкталган адамдарбыз. Жыйын деген сөз бул ыйык чогулушту билдирет. Бирок жогорудан төрөлбөгөн адам жыйындын мүчөсү боло албайт. Баштапкы жыйындарды карасак, азыркыдай чоң имараттарда чогулуп, кандайдыр бир эрежелерге таянып, убакытты белгилеп чогулушкан эмес. Биринчи Корунтуктар 16-бөлүм 19-аятта Акила менен Прискиланын үйүндө чогулган жыйын. Куткарылган адамдын үйүндө чогулган болсо, ошол жыйын деп аталган эле. Аз адам болобу, көп адам болобу, анан Архиптин үйүндө чогулган жыйын деп. Кайсыл жерде адамдар чогулган болсо, ошол жер жыйын деп аталган эле. Биз жыйын деген сөздү
Мисалы үчүн бир жактан кетип бара жатсак, о кандай кооз жыйын деп карап суктанабыз. Бирок логикалык жактан ойлоно турган болсок, жыйын деген ал чыныгы имарат эмес. Жыйын чогулуш үчүн тургузулган үй же болбосо имарат. Эгерде жогорудан төрөлбөгөн адамдар ошол жакта чогула турган болсо, чыныгы жыйын деп аталууга мүмкүн эмес. Үйдө чогулабы же болбосо илгерки убакытта талаада, тоодо, үңкүрдө, Рим империясы убагында куугунтуктар күчөп жаткан учурда ишенген адамдар Римде катакомбада, үңкүрдө жашап чогулушкан эле. Мен Римге барган учурумда ошол катакомба үңкүрлөрдө барып көргөнмүн. Ал үңкүр ушунчалык терең жана узун. Япониядан келген бир турист ошол жакка кирип, кайрадан артка чыга албай ошол жакта өлүп калган экен. Ошондон кийин ортосу менен бөлүп, аягына чейин кирбей тургандай кылып тыюу салып коюшкан. Анан Рим шаарын тургузуш үчүн ошол үңкүрдүн дубалдарын талкалашкан деп да айтышат. Бирок кандай болсо дагы куугунтуктардан качып кутулуш үчүн ишенген куткарылган адамдар ошол үңкүрлөрдө жашашкан эле. Анан ишенген адамдар өлө турган болсо, алардын өлүк денесин үңкүргө коюп, анан баланча бул жерде көз жумду деп жазууларды калтырышкан эле. Ошол үңкүрлөрдүн ичинде чогулуп, ошол жер жыйын деп аталган элек. Ыйык жазуудагы жыйын деген сөз ар кандай сөздөр менен түшүндүрүлөт. Жөнөкөй сөз менен айтканда, жыйын менен машаякчылар экөө бириккен нерсени жыйын деп атайт. Мисалы үчүн 115 Забыр 3-аятта Теңирдин мага кылган баардык жакшылыгын кантип актайм? Куткарылган адам Кудайдын берген ырайымын кандайча актайм деген каалоосу бар. Ал ырайымды актай турган көптөгөн жолдор бар. Куткаруу чөйчөгүн кабыл алып, Теңирдин ысымын чакырам. Ыйыктардын алдында ошол каалоомду аткарам деген да сөздөр бар. Жыйындын ичинде болуубуз менен Теңир үчүн жашайм деген каалоосу бар. Куткарылгандан кийинки ар бирибиздин жашообуз Кудайдын ырайымын актап жашоо, Кудайдын эркин аткарып жашоо. Ошол нерселердин баардыгын аткара турган нерсе бул жыйын, анткени адам өз алдынча жыйын боло албайт. Ошол жыйын деген нерсени бизге түшүндүрүш үчүн ар кандай үлгү насааттар, мүсөлөр, мисалдар менен түшүндүрүлгөн. Мисалы үчүн кайтаруучу жана койлор аркылуу. Ыйса мен жакшы кайтаруучумун, өз койлорум үчүн жанымды берем. Кайрадан тирилген Ыйса Машаяк Петрден келип, сен мени сүйөсүңбү деп сурайт. Сен бул Ыйсанын шакиртисиңби дегенде, Петр 3 жолу адан баш тартат эле. Бирок кайрадан тирилген Ыйсаны көргөндө Петрдеги болгон баардык шек саноосу жоголот. Анан ошол учурда чын жүрөгү менен Теңир сен баарын билесиң, сени сүйөрүмдү да билесиң деп жооп берет. 3 жолу баш тарткандыктан Ыйса 3 жолу адан сурайт. Эми мен чын дилимден тобо кылып, сени сүйөрүмдү, сен үчүн жашаарымды да билесиң. Ошол учурда Ыйса 3 жолу катары менен койлорумду кайтар, козуларымды кайтар деген сөздөрдү айтат. Козуларымды кайтар деген сөз ал жыйыныма кам көр. Ошол жыйынга кам көрүү жоопкерчилигин Петрге тапшырып берген эле.
ошол учурдагы башкаруучу жетекчи ал Петир эле жыйындарды башкара турган, кам көрө турган. Андан кийин жыйындарды, ишенген адамдарды куугунтукка алган Павыл Кудайдын чакырып алынган элчиси болот дагы, ал башкаруучу, жетекчи болуп калат. Жакшы кайтаруучу өзү кайтарган анын койлору. Ошондуктан кайтаруучу жана койлор аркылуу жыйынды бизге түшүндүрүп берген. Жакан 10-бөлүм 16-аятта: мен жакшы кайтаруучумун, өз койлорум үчүн жанымды берем. Кайтаруучу ал бирөө, ал эми койлор өтө көп эле. Бул короодон сырткары да башка койлорум да бар. Аларды да алып келүүм керек. Ал короо, алар дагы бир короо кой, бир койчу болот. Жүйүттөр болобу, бутпарастар болобу, бул дүйнөдө кандай статуска ээ болбогон адамдар болсун, баардыгыбыз Кудай өзү кайтарган анын койлору, короодогу койлорубуз. Анын үнүн таанып, анын артынан ээрчип бара жаткан козуларыбыз. Ошол нерсени жыйын катары түшүндүргөн. Дагы бир мааниси Жакан 15-бөлүм 1-аятта: мен чыныгы жүзүм сабагымын, атам болсо жүзүмчү. Мен сабакмын, силер болсо бутактарсыңар. Ыйса Машаяк жүзүмдүн сабагы. Менимче Израилдеги жүзүм өтө даамдуу болуш керек эле. Ал эми атам ошол жүзүмдү өстүрүүчү жүзүмчү. Куткарылган адамдар ошол сабакка байланган бутактар. Эгерде ким ошол бутак сабакка байланыш боло турган болсо, ал өз жемишин алып келет. Сабак жана бутак экөө бири-биринен эч качан ажырай албай турган мамилеге ээ. Мисалы үчүн сабак деле бутактары жок болсо жемиш байлай албайт. Ошондой сыяктуу эле биз Теңир менен эч качан ажыроого мүмкүн эмес мамиледе экенибизди түшүндүрөт. Менсиз эч нерсе кыла албайсыңар. Жүзүмдүн сабагы жана бутактар аркылуу жыйынды түшүндүрөт. Ыйса ошол сабак, ал эми биз ага байланган бутактарбыз. Кудай берген керектелүүчү ырайым, рухий бата, ошолор менен камсыз болуп, жемиштерди байлап жашай алабыз. Андан сырткары дагы бир мааниси, Машаяк ал башчы, ал эми куткарылган адамдар анын денеси. Дене менен башты экөөнү ажыратууга мүмкүн эмес. 1-Корунтуктар 12-бөлүм 13-аятта: биз жүйүт болобузбу, элим болобузбу, кул болобузбу, эркин адам болобузбу, баарыбыз бир рухка, бир денеге чөмүлүп, бир денени түзөбүз. Куткарылгандан кийин баардыгыбыз бир денени түзөбүз. Ал дененин башчысы Машаяк өзү. Кудайдын денеси болгон жыйындын ичинде. 1-Корунтуктар 12-бөлүм 27-аятта: силер Машаяктын денесисиңер. Өз алдын чалганда ошол дененин мүчөлөрүсүңөр. Денеге байланышкан мүчөлөрбүз. Дене менен мүчөнү алып салууга, ажыратууга мүмкүн эмес сыяктуудай эле жыйын менен Машаякчынын мамилесин түшүндүрөт. Качан дене башка байланыш болгондо гана өмүргө, жашоого, баардык керектелүүчү пайдалуу нерселерге ээ болот.
тил алчак да болот. Ошондуктан Машаяк ал башчы, ал эми баардыгыбыз анын денеси жана ар бирибиз мүчөлөрүн түзөбүз. Дене жана башчы. Дагы бир образ Машаяктын колуктусу деген мааниде айтылат. Эфестиктер 5-бөлүм 31-аятта адам ата-энесин таштайт дагы аялы менен биригет, экөө бир дене болот. Бул сыр терең. Бул Машаякка жана жыйынга тийишелүү. Адам ата-энесин таштайт дагы аялына үйлөнүп, экөө бир дене болот. Машаяк Ыйса атаны таштап бул дүйнөгө келди. Эмне үчүн? Өзүнүн колуктусун издеп таабыш үчүн. Адашкан адамдарды куткарып алыш үчүн өзүнө колукту кылып, түбөлүк аны менен чогуу болуш үчүн. Мисалы үчүн эки адам биригет дагы бир дене болот. Бир аял менен бир эркек экөөнүн ортосундагы мамиледагы жыйынга тиешелүү Кудайдын сыры. Куткарылган адам Ыйса Машаяк ал күйөөсү, ал эми жыйын куткарылган адамдар анын колуктусу деген мааниде да айтылат. Андан сырткары жыйындын дагы бир мааниси Эфестиктер 2-бөлүм 19-аятта биз Кудайдын эли болдук. Эми чоочун дагы эмеспиз, келгин да эмеспиз. Ыйыкталган Кудайдын үй бүлөсү болуп калдык. Кудайдын үй бүлөсү. Башкача сөз менен айтканда 1 Тимотей 3-бөлүмдө Кудайдын үйү болуп калдык. Ар бирибиздин эле өзүбүздүн үйүбүз бар. Үйдүн ичинде жакындарыбыз, үй бүлөбүз менен чогуу жашайбыз. Ошондой эле куткарылган адамдардын чогуу баарлашкан үйү бул Кудайдын үйү. Чындыктын тиреги жана негизи. Ал Кудайдын жыйыны. Жыйынды Кудайдын үй бүлөсү, Кудайдын үйү деп атайт. Дагы бир мааниси жыйынды Кудай өзү жашаган ыйык ибадаткана деп атаган. Матай 16-бөлүм 18-аятта мен өзүмдүн жыйынымды ушул таштын үстүнө курам, аны өлүм да жеңе албайт. Ыйса ошол таш, негизги таш эле. Ал эми ошол таштын үстүнө тургузган жыйын элек. Куткарылган адамдар эч ким дагы аны талкалап жеңе албайт. Жада калса шайтан да, өлүм да. Кудайдын ибадатканасы. Эфестиктерге жазылган кат 2-бөлүм 20-аятта Ыйса Машаяк ибадаткананын бурчка коюлуучу негизги ташы. Ошол таштын үстүнө курулуп жаткан бүт имарат Ыйса Теңирдин ыйык ибадатканасы болуп саналат. Жыйын деген сөздүн ар түрлүү маанилери бар. Жыйын ал Кудайдын жашыруун сыры. Ошону биз туура таанып билгенибиз керек. Жыйын эч качан бир жалгыз адамдан болбойт. Экклесия деген сөз бул дүйнөдөн чакырып алынган, ыйыкталган адамдар жыйынды түзөт. Дагы бир мааниси Кудай өзүнүн жалгыз уулун аябастан биз үчүн берип,
кун төлөп куткарып алганын себеби биз анын колуктуусу болушубуз үчүн. Сүйүктүү колуктуусу болуп, рухий ыйык ибадаткананы тургузуш үчүн куткарып алганынын эң негизги максаты болуп саналат. Куткарылган адам эми Кудайдын үй бүлөсү деп айтып кеттик го. Адам төрөлөрү менен өзүн төрөгөн атасы болот, апасы болот, анан ага чейин төрөлгөн байкелери, эжелери бардыгы бир үй бүлөдө болуп кам көрүү деген нерсе болот. 1-Корунтуктар 1-бөлүм 9-аятта Теңирибиз Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. Чакырып алды деген сөз ал куткарып алды дегенди билдирет. Чакырып алганынын себеби Ыйса Машаяк менен бир мамилелешүүдө болушубуз үчүн. Ыйса Машаяк аркылуу ошол мамилелешүүгө чакырылганбыз. Мисалы үчүн ата-энеси болот, ата-энеси менен эле болгон мамиле эмес, бир туугандары менен болгон мамиле да бар. Ошол баарлашуу, мамилелешүү деген нерсе башталат, ал жыйынды билдирет. 1-Жакан 1-бөлүм 3-аятта биздин мамилебиз, биздин достугубуз ата жана анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамиле. Адамдык мамиле эмес, Кудай ата жана анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамиле. Куткарылган адамдар кээ бир учурда туура эмес колдонобуз. Келгиле батыраак мамилелешели. Мамилелешүү бүттү, башталды. Ал туура эмес. Мамилелешүү деген сөз бардыгыбыз чогуу биримдикте Теңир менен анын сүйүүсүнө, ырайымына ээ болгон бир рухтун жетеги менен жашаган, ыйыкталган адамдардын бардыгы уюштурган ошол мамилелешүү чыныгы мамилелешүү болуп саналат. Филиппиликтерге жазылган кат 1-бөлүм 5-аяттан баштап силерде баштаган жакшы ишин Кудай Ыйса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгаарын билем. Куткарылган күндөн тарта бизде мамилелешүү башталат. Ыйса Машаяк менен болгон мамилебиз. 1-күндөн тартып азыркыга чейин силердин ичиңерде баштаган жакшы ишин Кудай өзү Ыйса Машаяк келген күнгө чейин аткарат. Ал эми бул дүйнөдө эң эле жакшы иш эмне болуп саналат? Качан башка адамдарга жакшы кабар сөзүн таркатып, алар ошол сөз аркылуу куткарылып жаткан учурда кыйынчылыкта жашап жаткан адамдарга жардам берип, кайрымдуулук көрсөтүп, оорулууларга жардам бергенибиз ал дагы жакшы иш, бирок эң эле жакшы иш бул тозокко бара жаткан күнөөкөрлөргө жакшы сөз айтып, алардын жанын куткарып калуу. Элчилердин иштери 10-бөлүм 38-аятта Кудай Ыйсаны рухка, күчкө толтуруп, ал элдерди аралап, жакшы иштерди жасап, шайтандын бийлиги астындагы жүргөн адамдарды айыктырган эле. Ошол жакшы ишти Кудай биз аркылуу аткарууну каалайт, жыйын аркылуу. Жакшы иш Ыйса Машаяк келген күнгө чейин аткарылат.
элчилердин иштери китебин карасак, элчилердин иштери деген сөз башкача сөз менен айтканда ыйык рухтун иштери. Байыркы келишимде Кудай Ата Израилди башкарып келген. Ал эми Ыйса Машаяктын учурунда Кудай өзү денеде бул дүйнөгө келет. Сокурларды айыктырып, эс оорудан айыктырган, өлгөн адамдарды тирилткен. Алдын ала адамдар кандайча куткарылууга ээ болушат, ошону алдын ала көрсөткөн эле. Ыйса Машаяк айкаш жагачка кадалып, өлүп тирилгенден кийин ыйык рух келет дагы. Кудай өзү белгилеп койгон, пландап койгон иштердин баардыгы ыйык рух аркылуу аткарылат. Адамдардын жаны куткарылуу иши куткарылган адамдардын жыйындагы аткарган иштери, башкача сөз менен жыйындын иштери. Башчы ал Ыйса Машаяк өзү, эми ошол жыйын аркылуу Кудай өз иштерин аткарат. Элчилердин иштери китеби бир гана элчилер эмес, ал ыйык рухтун иштери, жыйындын иштери. Иерусалимден башталган жакшы кабар эң акыркы элчи Павылдын Римге чейин таркаткан жакшы кабары, анан башы алынып өлтүрүлөт. Ага чейин көптөгөн элчилер бүт мамлекеттерге, бүт жерлерге барып жакшы кабарды таркатышкан эле. Ал жерде куткарылган адамдар пайда болуп, куткарылган адамдар аркылуу жыйындар тургузулуп, башында Иерусалимдеги жыйын, андан кийин Антиохиядагы жыйын. Алар кайсыл жерге барбасын, куткарылган адамдар пайда болсо, дароо жыйындар пайда болгон эле. Корунттагы жыйын, Галатиядагы жыйындар, Филиппиядагы жыйындар. Чоң имарат тургузулду деген эмес, Галатиядагы куткарылган ыйыктар жыйынды түзүшкөн. Андан кийин Римге чейин Иерусалимден башталган жакшы кабар сөзү Кичи Асияда, Македонияда, Римге чейин көптөгөн жыйындар бир болдук. Элчилер биз кайсы жерге жакшы кабар таркатсак, ал жакта бир туугандар кандай руханий жашоо менен жашап жатышат, аны көрүп келели деп биринчи саякат, экинчи саякат, үчүнчү саякаттарын арнашкан эле. Азыркы күндө биздин жыйын так ушул иштерди аткарып жатат. Биздин жыйын жаңыдан башталып жаткан учурда өтө алсыз эле. Акырындык менен таркатып отуруп, азыр Кореяда 227 жыйыныбыз бар менимче. Дүйнө жүзү боюнча 82 мамлекетте, адашпасам 1113 жыйыныбыз бар. Күндөн күнгө жыйындардын саны өсүп бара жатат. Ошол жыйындардын баардыгы бир жыйын. Бир сыйынабыз, бир жакшы кабарды таркатабыз, бири-бирибизге жардам көрсөтөбүз, көмөктөшөбүз. Бир жыйын катары. Азыр элчилердин иштериндеги айтылган жыйын менен биз бирбиз. Ошондуктан жакшы кабар айтылган жерлерде жыйындар пайда болуп жатат. Жыйындар бир мамиледе болуп, бири-бирибизге жардам көрсөтүп, Римдиктер 4-бөлүм 3-аятта рух биримдигин сактоого аракеттенгиле. Бирок билесиздерби, дүйнө жүзү боюнча Машаякка ишенген жыйындар өтө көп. Ар түрлүү агымдар да көп, түрлөрү көп. Мисалы үчүн пресвитериандар да өтө көп биздин мамлекетте дагы. Аттары гана пресвитериандар, кылган иштери такыр башка. Мисалы үчүн Америкада баптисттер өтө көп, түштүктө, түндүктөр деп бөлүнүшөт. Алардын ичинде дагы өз алдынча бөлүнүшөт, методисттер деп бөлүнүшөт.
пятидесятниктер деп бөлүнүшөт. Эмне үчүн алардын баардыгы бир боло албайт? Бир боло албаганынын себеби Эфестиктер 4-бөлүм 11-аятта ишенимибиз жана Кудай уулун таанып билүүбүз бирдей деңгээлге жетпесе, анда бир боло албайбыз. Таанып билүүбүз бир болгондо гана ишенимибиз бир болот. Качан ишенимибиз менен таанып билүүбүз бир болгондо гана бир мамиледе боло алабыз. Таанып билүүбүз башка болсо, ишенимибиз да башка болот. Ишенимибиз ар башка болсо, анда мамилелешүүбүз боло албайт. Таанып билүүбүз башка болгондуктан ишенимибиз да башка болот. Ошондуктан адамдар ишенишет. Бирок куткарылбаган адамдар өтө көп. Жакшы кабар бар, бирок башка бөтөн жакшы кабар, бөтөн Ыйса Машаяк бир рух аркылуу ишенген ишенимибиз жана таанып билүүбүз бир болбосо, анда бир мамилелешүүдө боло албайбыз. Бир боло албагандыктан ар кандай агымдар менен бөлүнүп кетишкен. Жыйындын ичинде, нормалдуу жыйындын ичинде, Кудайдын жыйыны ичинде жогорудан төрөлгөн адамдардын баардыгы биримдикке чакырылган. Кудай өзү белгилеп койгон, тургузган кызматчылары бар. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүмдө келиңиздер, чөйгө ачалы. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүм 13-аятта ал бирөөлөрдү элчи, бирөөлөрдү пайгамбар, бирөөлөрдү жакшы кабар таратуучу, бирөөлөрдү жыйын башчысы жана окутуучу кылып дайындады. Машаяктын деңгээлине жеткенге чейин өз кызматчыларын Кудай өзү тургузган эле. Убагында элчилерди тургузган. Баштапкы жыйындар учурунда Ыйсанын шакирттери, өзгөчө элчи Павыл, 12 шакирт деп айтылат, бирок шакирттер дагы элчилер деп аталышкан. Кудай өзү тапшырып берген кызматты ушул элчилер аткарышкан. Бирөөлөрдү пайгамбар. Пайгамбарлар көбүнчө байыркы келишимде болгон, жаңы келишимде да пайгамбарлар бар эле. Пайгамбарлар ал Кудайдын сөзүн кабыл алып, адамдарга жеткиришкен эле. Андан сырткары жакшы кабар таратуучулар. Азыркы учурдагы пасторлар, жыйын башчылары жана окутуучулар. Жыйын башчысы куткарылган адамдарды Кудайдын сөзү менен үйрөтөйт, жетектейт. Жыйын башчысы жана окутуучу экөө бир эле мааниге ээ азыркы учурда. Биздин жыйында көптөгөн пасторларыбыз бар, жыйын жетекчилери. Жакшы кабарды да таркатышат, куткарылган адамдарды сөз менен үйрөтүшөт, насааттары менен бөлүшөт. Ошондуктан жакшы кабар таратуучу, жыйын башчысы, окутуучу азыркы учурда бир. Машаяктын денесин түзүүдө ыйыктарды кызмат кылууга жөндөмдүү кылуу үчүн куткарылган адамдарды, ыйыктарды жеткилең кылыш үчүн кызмат кылууга жөндөмдүү кылуу үчүн адамдар кызмат кылыш үчүн ошол жыйын башчылары бизге жардамын көрсөтүшөт. Ушул кызматчылар аркылуу Кудай өзүнүн иштерин аткарат.
биздин теңир жетекчилер үчүн сыйынгыла, силер үчүн алар кам көрүшөт. Алар өз иштерин үшкүрүн эмес, кубануу менен аткарыш үчүн башы ийгиле деп еврейлерге китебинде айтылат. Жыйында аксакалдар да бар, аксакалдар совети бар. Ошол аксакалдар үчүн дагы биз башы ийишибиз керекпиз. Туура эмес кылсак, алар бизди ашкерелеши мүмкүн. Петр дагы өзүн аксакал деп, пресвитер деп атаган. Силер үчүн кам көргөн адамдарга башы ийгиле, сыйынгыла. Анткени алар силер үчүн үшкүрүн эмес, кубанычына башы ийгилет. Еврейлерге жазылган кат 13-бөлүмдө айтылат. Бизди сөз менен үйрөткөн адамдарды биз сыйлашыбыз керекпиз, аларга башы ийишибиз керекпиз. Эгерде биз аларды ашкерелесек, же болбосо сынап, айыптасак, бизге эч кандай пайдасы тийбейт. Эми пасторлар да адам болгондуктан алар да катачылыктарды кетирип алышы мүмкүн. Биздин жыйында да пасторлар совети бар. Биздин Кореяда эле пасторлардын саны 500-гө жетет. Чет мамлекеттерге кызмат кылып жаткан пасторларыбыз дагы аз эмес. Эгерде ошол пасторларда кандайдыр бир катачылык, туура эмес иштер боло турган болсо, ошол пасторлар совети деген бар бизде. Ошол аркылуу чечилет бардыгы. 7 негизги пастор ошол жакта негизги чечимдерди чыгарышат, өз насааттарын айтышат, эскертүүлөрүн айтышы мүмкүн, же болбосо кайсыл жака кайсы пастор барышы керек, ошол жөнүндө чечимдер чыгарышы мүмкүн. Кудай өзүнүн кызматчыларын өз убактысы менен ушундай белгилеп койгон. Пасторлар болобу, насаатчылар болобу, жыйын жетекчилери болобу, бир аз катачылыктар боло турган болсо, туура эмес иштерди кыла турган болсо, өз алдыбызча аларды ушактап жаман көрүүнүн кереги жок. Анткени ал пастор дагы биздин бир тууганыбыз, ошондуктан жеке өзүнө барып айтсаңыз болот, пастор сиз туура эмес кылдыңыз деп, ушундай ишти кылбай деле койсоңуз болот эле деп барып айтсаңыздар болот. Эгерде силер айтсаңыздар, пасторлар да оңдогонго аракет кылат. Эгерде такыр эле пасторлардын өзүнө барып айта албасаңыздар, анда мен айтып кеткен пасторлар советине барып айтсаңыздар болот. Анда ошол пасторлар советинде ортого ошол көйгөй алынып, ага карата чечим чыгарылат. Эгерде анын кетирген катасы ушунчалык чоң боло турган болсо, анда ал пасторлук ишти токтотууга аргасыз болот. Ошондуктан жыйындын ичинде Кудай өзү тургузган кызматчылары бар экендигин дагы биз билишибиз керекпиз. Жакшы кабар таркатылыш үчүн, ыйыктарды кызмат кылууга жөндөмдүү кылуу үчүн жыйындын ичинде ыйык рух бар, ыйык рухтун жетеги бар. Ошондуктан Кудай өзүнүн балдарын дайыма коргойт, азыктандырат, жылытат. Ыйык рух ошол ишти аткарат. Куткарылган адамдарды коргойт, биз үчүн кам көрөт, багат, үйрөтөт.
жетектейт. Биздин арабызда иштеген ыйык рух ошолорду аткарат. Эфестиктер 5-бөлүм 29-аятта дагы айтылат. Куткарылган ыйыктар үчүн жыйын өзү кам көрөт. Титке жазылган кат 2-бөлүм 12-аятта бул дүйнөдө адилеттүү жана такыба жашоого үйрөтөт. Ыйык жазууну бардыгын ачып карай турган болсок, убакыт көп кетип калат. Ошондуктан мындайча эле айтып кетейин. Ар бир ыйыкталган бир тууганды такыба жашоого үйрөтүш үчүн биздин ичибиздеги болгон ыйык рух үйрөтөт. Ошондуктан куткарылган адамдарды туура тарбиялаш үчүн, коргош үчүн Мыйзамды кайталоо китеби 1-бөлүм 31-аятта Израиль эли Мисир жергесинде 400 жыл кулчулукта жашайт. Кудай Мусага жиберип, 10 жаза аркылуу аларды куткарып алат. Эми алар чөлдө бара жаткан учурда, чөлдөн кийин алар Кудай өзү убадалаган Канаан жерине барышы керек эле. 40 жыл чөлдө жашашат. Бирок чөлдө жашаган учурда дагы Кудай аларга кам көргөн эле. Мыйзамды кайталоо 1-бөлүм 31-аяттан баштап карасак, Теңириң сени атасы баласын көтөргөндөй көтөрүп өттү. Муса аркылуу Кудай өзүнүн сөзүн аларга айткан эле. Атасы баласын көтөргөндөй эле Кудай куткарылган адамдарды ар дайым көтөрүп жүрөт. Мисир жергесинен Израиль элди куткарып алганынын себеби шайтан бийлиги астынан бизди куткарып ала тургандыгын алдын ала көрсөткөн элек. Кызыл деңизден өткөнү биздин сууга чөмүлдүрүлгөнүбүздү билдирет. 40 жыл чөлдө жашаганы. Элчилердин иштери 7-бөлүм 38-аятта Израиль эли Канаан жерге киргенге чейин 40 жыл чөлдө жашашат. Анан чөлдө чогулуш деп биздин жыйындын образын көрсөтөт. Ал эми Канаан жери биз бара турган түбөлүк бейишти көрсөтөт. Ошол бейишке барганга чейин Теңир биз үчүн кам көрөт, бизди коргойт, азыктандырат, үйрөтөт жыйын аркылуу. Мисир жергесинен чыккан Израиль эли Мисир жерге киргендей эле бизди куткарып алып, жыйындын ичине жайгаштырып, жыйын дагы болгон жашообуз Израилдин чөлдө жашаган жашоосун жакшы чагылдырат. Бул дүйнөдө ар кандай кыйынчылыктар болсо дагы, бирок Ыйса Теңир биз менен чогуу болуп, бизди ар тараптуу жолдор менен коргоп келет. Ыйык рух ар дайым бизди үйрөтүп келет. 1-Жакан китеби 2-бөлүм 27-аятта силердин ичиңерде рух жашап жатат. Ошондуктан силерде кимдир бирөөнүн үйрөтүүсүнө муктаж эмессиңер. Силерди үйрөтүп жаткан рух ал чындык. Ал силерге эмнени үйрөтсө, ошону сактап жашагыла. Ыйса Машаяктын алдына келгенде ашкерелөөгө эмес, кайраттуулук менен турушубуз үчүн ыйык рух бизди үйрөтөт. Элдин астында сөздү үйрөткөн адам биринчиден өзү ыйык рухтун жетиги менен жашашы керек. Мен руханий академияда 4 жыл окугам, бирок 4 жылда эмне окуганымды бирөөсүн дагы эстеген жокмун.
куткарылгандан кийин гана ыйык жазууну башынан баштап кайрадан окуганмын. Ошондуктан насаатчылар, пасторлар ыйык рухтун үйрөтүүсүнө ээ болуш үчүн үзгүлтүксүз сыйынат. Ыйык рухтун жетеги жардамы жок болсо, биз ыйык жазууну да түшүнө албайбыз, кабыл ала албайбыз. Биз өзүбүз эч нерсе түшүнбөсөк, башкаларды кантип үйрөтөбүз? Ошондуктан көбүрөөк сыйынышыбыз керекпиз, көбүрөөк даярданышыбыз керекпиз. Мен ар дайым пасторларга айтып келем, башка бирөөлөрдүн жазган китептерин окуп алып эле окшоштуруп сөз айтпагыла деп. Кабар айтуу сөзүн дагы башкалардын сөзүн окшоштуруп айтканыбыз туура эмес. Менин өзүмдүн бөлмөмдө да көптөгөн түрлүү китептер бар. Аны окуй турган деле убактым жок. Мисалы үчүн бир жекшемби күнүк сөздү сиздерге айтышым үчүн бир жума бою мен даярданам. Анан даярданып бүткөндөн кийин убактым кала турган болсо, анда бир аз ошол китептерди акып карап коюшум мүмкүн. Аны караган күндө деле маанилүү эч нерсе жок. Биздин жыйында жазылган китептер бар, литературалар, чынында ыйык рух үйрөткөн нерселер айтылат. Ошол китептерди карап көрсөңүздөр, баардыгы ыйык жазуунун негизинде жазылган мазмундар. Дүйнөнүн акырында азыр биз жашап жаткан доордо ыйык жазууну көп таанып биле ала турган убакытта жашап жатабыз. Ошол себептер менен куткарылган ыйыктар жыйындын ичинде болгондо гана ыйык рухтун үйрөтүүсүнө, кам көрүүсүнө ээ боло алабыз. Баардык нерсеге бизди ошол ыйык рух үйрөтөт. Өзү бизди жетектейт. Ал эми жыйындан кетип калган адам ыйык рухка дагы ээ боло албайт, туура үйрөнүүгө, окутууга да ээ боло албайт. Жыйындан кетип калган адам кантип ыйык рух менен жашай алсын? Накыл сөздөр 18-бөлүм 1-аятта өз дегенин бербеген адам өз каалаганын кылгысы келет да баардык туура нерсеге каршы чыгат. Биз куткарылган адамдарбыз, Машаякка ишенген адамдар. Адамдардын саны аз болобу, көп болобу, куткарылган адамдар ыйык рухтун жетеги менен жашаган болсо, ошол биримдикте, ошол жамаатта чогуу болушубуз керекпиз. Ошондо гана ыйык рух биз аркылуу иштейт, үйрөтөт. Ал ошол жамааттан бөлүнүп кете турган болсок, анда ал адам өзүнүн каалаганын кылгысы келип, баардык туура нерсеге каршы чыккан болот. Биз менен чогуу жакшы кабар айткан бир пастор бар эле. Эми мен китепти да жакшы билем, сөздү да үйрөнүп алдым, болду, мен өз алдымча жыйын ачып өтө берсем болот деп жыйындан кетип калган бир нече адамдар бар болгон эле. Бирок ошол жыйындан четтеп кеткен адамдар өз алдынча ийгиликке жетишкен бирөөсү дагы жок болду. Ыйык рух
иштейт да ыйык руктан четтеп кетсе, адам өз алдынча кантип кызмат кыла алат? Куткарылбаган жыйындар ар кандай жолду колдонуу менен өз каалаганын кылышат. Ал эми куткарылдым деген адам кантип жыйындан да ыйык руктун жетегинен четтеп кете алат? Ошону биз биринчи биле турган нерсебиз, кандай иштер болбосун, биз жыйындан эч качан алыстабашыбыз керекпиз. Анткени биз аркылуу куткарылган адамдар да көп пайда болушат. Алар да руханий жашоодо өсө алышат. Ал эми ал жамааттан, ал биримдиктен кете турган болсок, Кудайдан алыстап кеткен болобуз. Башталыш китеп 13-бөлүмдө Кудай Ибрайымды өзүнө чакырып алганда, анын иниси Лот дагы чогуу чыгат элек. Канаан жергесине кирип жашашат. Анан күндөрдүн биринде Ибрайым менен Лоттун койчулардын ортосунда талаш болот. Анткени алардын байлыгы дагы көбөйө баштайт. Чыр чатак болот. Анан Ибрайым: экөөбүз тууганбыз. Ушул малдар үчүн урушканыбыз болбойт го. Ошондуктан бири-бирибизден бөлүнөлү. Мына баардык жер сенин алдыңда, менден бөлүн. Сен сол тарапка кетсең, мен оң тарапка барайын. Оң тарапка кетсең, мен сол тарапка кетейин деп. Анан Лот көз чаптырып караса, Содом менен Аморду жакты көрөт дагы. Ошол учурдан баштап Ибрайымдан бөлүнүп кетет. Ибрайымдан бөлүнүп кеткени бул Кудайдан бөлүнүп кеткенин билдирет. Биз дагы Кудай өзү иштеген жыйындан бөлүнүп кете турган болсок, эч бир нерсеге жете албайбыз. Өзүбүздүн мүнөзүбүзгө жакпай калды, же болбосо бир адам минтип койду, тигинтип койду деп ошол себептер менен жыйындан кетип калсак, өзүбүз эле кыйынчылыктарга дуушар болобуз. Жыйындын ичинде болгондо гана Теңирдин күчүнө дагы, жөндөмдүүлүгүнө да ээ болобуз. Ошондуктан 2-Корунтуктар 6-бөлүм 16-аятта: мен алардын арасында жайгашам, алардын арасында жүрөм, алардын Кудайы болом. Кудай өзүнүн күчү менен биздин арабызда иштеген болот. Эфестиктерге жазылган кат 6-бөлүмдө биздин ичибизде иштеген Кудайдын күчү ыйык. Кудай өзүнүн күчү менен. Эфестиктер 3-бөлүм 20-аятта: биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да, ойлогонубуздан да артык кылган Кудай. Биз конференция өткөргөн учурду карап көрсөңүздөр, бир эле съездде 7 съезд быйыл бөлүп өттү. Бир эле съездде бир чогулганда 10 миңден, эң эле көп чогулган учуру 12.500 адам болду. Көптөгөн адамдар чогулат. Эң биринчиден парковкаларды уюштурган, машиналарды тургузган бир туугандар колдорун көтөрүп келе жаткан бир туугандарды, адамдарды тосуп алаткан кызматчылар, даңктаган кызматчылар, кухняда ысык аба ырайына карабастан тамак жасап жаткан кызматчылар, идиш аякты жууп жаткан бир туугандар. Кээ бир учурда адамдар уктабастан ошол конференция залын кайтарышат. Эмне үчүн? Мен пасторлорго окшоп жакшы кабар сөзүн айта албасам дагы, элдер менен сүйлөшө албасам дагы, өз салымымды жакшы кабар үчүн сөзсүз түрдө кошушум керек деген максатта. Илгерки учурда иштесе иштей берсин, мен иштебей койсом деле болот деген адамдар болгон эле,
Бирок азыркы учурда биздин жыйында андай адамдар жок. Сөздү пастор жалгыз гана айтканда жакшы кабар таркатылбайт. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан Кудай жамаат аркылуу пастор канчалык жакшы сөз айтканда деле ал пайдасыз болот эгерде биз бир болбосок. Бардыгыбыз биргеликте чогуу бир жүрөк менен сыйынсак, ошондо гана сураганыбыздан да, ойлогонубуздан да артык кылган Кудай. Биз сураганыбыз, ойлогонубуз эмне? Бай бололу, жакшы жашоо менен жашайлы деп суранабызбы? Жок. Көптөгөн адамдар куткарылып калса экен, эмне кылсак дагы бардыгы Кудайдын даңкы үчүн аткарылса экен деген максатты көздөп суранабыз. Ошондуктан куткарылган адамдардын жамаат аркылуу, биримдиги аркылуу жакшы кабар сөз дагы көптөгөн адамдарга жеткирилип жатат. Ошого биз биригип аракет кыла турган болсок, Кудай бизди колдонгон адамдардан болобуз. Кээ бир адамдар бүт жан жүрөгү менен, жан дили менен, бүт жүрөгү менен кызмат кылат. Кээ бир адамдар сырттан карап жатып, мен барбай деле койсом болот экен, менсиз деле баары жетишип жатат десек, ал адам көп нерседен калып калган адам. Мен сени куткарып алыш үчүн айкаш-чыгашта кадалып, өз жанымды бердим, а сен мен үчүн эмне иш аткарып келдиң десе, эмне деп жооп беребиз? Ошол учурда уятка калбашыбыз үчүн жаман, жалкоо кул деген сөздү укпайлы. Тескерисинче, жарайсың, ишенимдүү, жакшы кулум. Кичинекей иште ишенимдүүлүк көрсөткөндүң үчүн сени чоң ишке коем. Кудай бизге чоң ишти тапшырып бербейт, менин колумдан келе турган ишти тапшырат. Сен кичинекей иште ишенимдүү болдуң, ошондуктан кожоюнуңдун кубанычына ортоктош бол деп айтат. Жакан 14-бөлүм 12-аятта мага ишенген адам мен кылган иштерди да кыла алат. Ыйса Теңирдин аткарган иши эмне эле? Жакшы кабарды таркаткан. Пес оорусунан адамдар айыккан, сокурлардын көзүн ачкан, өлгөн адамдарды тирилткен. Элчилер чынында эле кереметтерди да аткарышкан. Элчи Павыл сыйынуу менен өлгөн адамды да тирилткен эле. Бирок бул иштерден да чоң иштерди кыла алышат. Анткени мен атама кетип жатам. Мен кеткенден кийин ыйык рух келет дагы. Ыйык рух келгенде Ыйса Машаяктын убагынан дагы чоң иштерди аткарат. Жыйындын ичинде болуубуз менен башчыбыз болгон Теңир аркылуу ар бирибиз жөндөмдүүлүккө жараша ыйык рух бирок берилген жөндөмдүүлүк ар башка. Көздүн ролун аткарган адам бар, буттун, колдун мүчөлөрүбүз өтө көп, көзгө көрүнгөн мүчөлөр бар, көрүнбөгөн мүчөлөр бар. Ошондуктан жыйындын ичинде кандай иштерди кылбайлы, ар кимибиз өз ишенимибизге жараша, өз ченемибиз менен кылабыз. Өз ролубузду туура аткаруу менен биздин ичибизде күчү менен аракеттенген Кудай, кайрадан келе турган Ыйса Теңирдин алдында Кудай аткарган бардык иштер кандай адамдар аркылуу иштейт эмес, биз аркылуу иштейт. Кээ бир учурда
башка жыйындарда көп жылдар бою барып жүрүп, анан биздин жыйынга келет дагы мени макташ үчүн айтабы билбейм, пастор, сиз өтө даанышман адам экенсиз. Анткени сиз канча деген чоң лагерди тургуздуңуз, канча деген жыйындарды тургуздуңуз. Мен силерден суранарым, андай сөздөрдү айтпаңыздар. Мен аткарган жокмун, Кудай өзү аткарды. Биздин ичибизде аракеттенген Кудайдын күчү. Адам өтө акылдуу болгондуктан же керемет күчкө ээ болгондугу үчүн эмес. Ким ошондой ойлой турган болсо, анда Кудайдын астында чоң күнөө кетирип алышы мүмкүн. Кудай болбосо биз эч нерсе кыла албайбыз. Жакан 15-бөлүм 5-аятта менсиз эч нерсе кыла албайсыңар. Бутак сабакка байланбаса, өз алдынча куурап калышы мүмкүн. Жемиш байлашы үчүн ал бутак сабакка туура жабышышы керек, керектелүүчү витаминдерге ээ болушу керек. Мактана турган бир да нерсе жок. Ошондуктан элчи Павыл 2-Корунтуктар 4-бөлүмдө айтат: кудуреттүү күч биздики эмес, Кудайдыкы. Кудуреттүү күч бир гана Кудайда, ал эми биз алсызбыз. Римдиктер 12-бөлүм 11-аятты бардыңыздар жакшы билесиздерби? Жатка айтып көрбөйлү анда? Келиңиздер чөг айтып көрөлү. Аракетиңерден жазбагыла, рухуңарды жалындаткыла, Теңирге кызмат кылгыла. Дагы бир жолу, аракетиңерден жазбагыла, рухуңарды жалындаткыла, Теңирге кызмат кылгыла. Кайталап дагы бир жолу айталасыздарбы? Дагы бир жолу айтабыз. Аракетиңерден жазбагыла, рухуңарды жалындаткыла, Теңирге кызмат кылгыла. Теңирге кызмат кылышыбыз үчүн биз бүт аракетибизди жумшашыбыз керекпиз. Анткени биз аткара турган иш өтө көп. Ыйсанын келерине өтө аз убакыт калды. Жөн эле эптеп-септеп убакыт өткөрүш үчүн жыйынга келбейбиз да. Кызмат кылышыбыз керекпиз. Жалкоолонбой. Аракетибизди жазбай, 3 жолу кайталанып айттык го. Аракетиңерден жазбагыла, рухуңарды жалындаткыла. Жакшы кабар таркатыш үчүн, жыйында кызмат кылышыбыз үчүн. Бизнес кылабызбы, башка иш кылабызбы, ошонун аркылуу жакшы кабар үчүн өз салымыбызды кошушубуз үчүн. Анын бардыгы Теңирге кызмат кылуу иши болуп саналат. Чоң иштерди аткарганда гана Кудайга кызмат кылуу деп эсептелбейт. Жыйынга келсек, биз үчүн дагы сөзсүз түрдө жумуш, кызмат табылат. Жыйынды карасаңыздар, собрание чогулуш бүткөндөн кийин дааратканаларды ушунчалык жышып жууп аткан бир туугандар дагы өтө көп. Ошолорду карап мен ушунчалык ыраазы болом. Ал дагы Кудайга кызмат кылуу, адамдарга көрүнүш үчүн эле чоң иштерди жасоо кызматка жатпайт. Бир туугандарга кызмат кылганыбыз, аларга жакшы мамиле кылганыбыз бардыгы Теңирге кызмат кылган менен барабар. Жыйындын ичинде сөз аркылуу руханий жашообуз канчалык өскөн болсо, ошол деңгээлге жараша жөндөмдүүлүккө ээ болуп, кызмат кылганга аракет кылышыбыз керекпиз. Эгерде мен бардыгын мен кылам дей турган болсок, анда текеберленип кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан колдон келе турган ишти аткарсак, Кудай өзү иштеген жыйындын ичинде мен бир мүчө катары, дененин мүчөсү катары менден талап кылган кызматты аткарганым туура болот. Ал үчүн аракеттен жазбай, кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында
Экинчи Тессалоникалыктар китеби 2-бөлүм 1-аятта Теңирибиз Ыйса Машаяктын келиши жөнүндө бардыгыбыз жакшы билебиз. Акыркы жакынкы чыгышта Израиль, карасаңыздар, Израилге каршы араб мамлекеттери согушуп жатат. Кичине эле туура эмес болуп кете турган болсо, чоң согуш ачылып кетиши мүмкүн. Азыркыга чейин көптөгөн адамдар өлүмгө дуушар болушту. Израилди карасак эч бир күчсүздөй көрүнүшү мүмкүн, бирок Израилге тийише турган болсо бир заматта жок кылып коюшу мүмкүн. Иран азыркы учурда Израилге атака чыгарам деп нефть чыгарган базаларын талкалап сала турган болсо, анда дүйнөнүн акыры келиши мүмкүн. АКШ мамлекети суранып жатканы, суранаарыбыз согуш болсо дагы ядролук куралды колдонбогула, нефть базаларына тийишпегиле. Азыр бир аста болсо күчүнө жете элек. Жезекел 38-бөлүмдө айтылгандай эле, эң активдүү түрдө Иран мамлекети ушул согушта катышат. Жыйынтыгында акыркы согуш болуп өтөт. 3-чү дүйнөлүк согуш. АКШ дагы ал жакка кошулат дагы. Бул согушта бирөө жеңилип, бирөө ута турган согуш эмес, Кудай соттой турган акыркы согуш болуп өтөт. Бирок ошол согуш болгонго чейин биз асманга көтөрүлүп кетебиз. Топон суу болгонго чейин Кудай өзүнүн адамын асманга алып кеткендей эле, биз дагы асманга көтөрүлүп кетебиз. Тирүү бойдон Ыйса Теңир менен жолугушубуз да мүмкүн деген доордо жашап жатабыз. Ушундай сөздөрдү айтсаң, силер кантип эле ушундай айта бересиңер деп адамдар кабыл алышпайт. Бирок мен айтып жаткан жокмун. Ыйык жазууда эмне деп айтылат? Силер мунун баарын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билсеңер болот. Жада калса бүгүн да Теңир келип калышы мүмкүн. Анткени Ыйса Машаяк келгенге чейин аткарыла турган белгилердин баардыгы аткарылды. Ыйса Машаяк келгенде байыркы келишимдеги баардык ишенген адамдар, биринчиден көз жумган ыйыктар тирилип, тирүү калган адамдар баардыгы Машаяк менен бирге чогулуп, 2 Тессалоникалыктар 2-бөлүм 1-аятта ошол күн бизге өтө жакын. Аны менен бирге турган күн бизге өтө жакын. Дагы силерге айта турган бир суранычым бар бүгүн. Балким бирөөңүздөр уктуңуздар болушу керек. Акыркы күндөрү Филиппинде өтө чоң тайфун жана нөшөрлөнгөн жамгыр топон суу аркылуу көптөгөн үйлөр, автоунаалар суу астында калышты. Биздин конференция өткөн лагерибиздин чатыры дагы учуп кетти. Анан Филиппиндеги биздин көптөгөн жыйындар кыйроого учурашты. Конференция лагерибиз дагы нөшөрлөнгөн жамгыр көбөйгөндөн суулар белге чейин жетти. Азыр эмне кыларыбызды билбейбиз. Чоң кыйроого учуруп жаткан учуру.
Ошондуктан мен буга чейин айтып кеткендей, дүйнө жүзүндөгү жыйындардын баардыгы бир жыйын. Ошондуктан алар үчүн биз сыйынып эле тим болбостон өз жардамыбызды да көрсөтүшүбүз керекпиз. Азырынча суу дагы тартыла элек. Суу тартылып бүткөндөн кийин канчалык деңгээлге чейин кыйрады ошондо гана аныкталат. Сүрөттөрдү карасам өтө коркунучтуу. Ошондуктан бүгүн залдын арт жагын карасаңыздар, атайын ак түстөгү ящиктер орнотулган, курмандыктарды алып келиш үчүн. Бул жакта да барбы? Бар экен, даяр экен. Ошондуктан Филиппиндеги биздин жыйындар үчүн жардам көрсөтүшүбүз үчүн батыраак бардык жыйындарды калыбына келтиришибиз керекпиз. Эмдиги жылы февраль айында мен Филиппинге барып, бүт биздин пасторлар, насаатчылар үчүн конференция өткөрөйүн деп пландап жаттым эле. Ошого чейин бардыгы өз калыбына келтирилиши керек. Биздин Кореядан чыккан пасторларыбыз 20 адам, ал эми Филиппиндеги жергиликтүү насаатчылар 65 адам. Филиппиндеги адамдардын саны өтө көп, чоң мамлекет, жакшы кабар ушунчалык жакшы таркап жаткан учуру. Анан азыр жаратылыш кырсык аркылуу чоң кыйынчылыктарды баштарынан өткөрүп жатат. Ошондуктан силерден суранарым, чогуу сыйынып берсеңиздер, анан ошол кыйроого учураган нерселер батыраак калыбына келтиришибиз үчүн жардам беришибиз керекпиз. Ошондуктан курмандыктар менен чогуу катышып берсеңиздер. Түшүнүктүүбү? Колдон келишинче жардам берсеңиздер болот. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биздин жаныбызды куткарып, биз күнөөкөр болгон учурда Кудай сизди таанып биле электе эле Ыйса Машаякты жиберип, ал өзүнүн жанын биз үчүн берип, төккөн каны аркылуу бизди түбөлүккө кечирип, куткарып алгандыгы үчүн ыраазыбыз. Биздин эми жаныбыз да, денибиз дагы кымбат баада сатылып алынгандыктан Теңирге таандык адамдардан болдук. Мындан аркы жашообузду бир гана сиздин даңкыңыз үчүн, жакшы кабар үчүн, сиздин жыйыныңыз үчүн аракетибизди жумшап жашашыбызга жардам бериңиз. Биз аркылуу куткарыла элек көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болуп, бизге тапшырылып берген сиздин тапшырмаңызды жыйындын ичинде бир дененин мүчөсү катары баардыгын аткарууга, сиздин күчүңүзгө таянуу менен биз ойлогондон да, сураганыбыздан да артык нерселерди аткарып берүүңүздү чын жүрөгүбүздөн суранабыз. Биздин куткарылган бир туугандарыбыздын үй бүлөсүн өзүңүз баталап, мындан аркы жашоосунда сиздин ашып ташыган баталарыңыз алардын үй бүлөсүндө болуп, азыркы учурда жаратылыш кырсыгы азабынан баштарынан өткөрүп жаткан кыйынчылыктарда Филиппиндеги биздин баардык бир туугандарга күч кубат берип, мындан ары дагы сиз үчүн кызмат кыла турган бир туугандардан болушуна жардам бериңиз. Биздин баардык жыйындар ушул кыйынчылыкта бир ойдо, бир жүрөк менен жардам беришибиз үчүн биздин жүрөктөрүбүздү ойготуп, баардыгыбыз тынчтык жашоодо жакшы кабарды таркатып жашашыбызга жардам бериңиз. Биздин сыйыныбызды ар дайым угуп келгениңиз үчүн ыраазыбыз. Мындан ары дагы көп нерселерди аткарып берүүңүздү суранып, куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.